Салам достор, Кыргыз даамдары каналына кош келипсиздер. Биз бүгүн сиздер менен аябай даамдуу болгон балыкты духовкада бышырабыз. Эгерде кимге кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Бул жерде бизге керектелүүчү бардык азыктар. Биз биринчи картошканы туруп алабыз. Ал эми соусуна соевый соус, өсүмдүк майын, куркума, паприка жана 1 чай кашыкта туз кошуп, кара мурчту кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, картошкага кошуп, картошканы да жакшылап аралаштырып алабыз. Балыкты картошканын арасына коюп, балыкка дагы соусту шыбап чыгабыз. Соуска менде майонез кошкон жокмун, анткени форель өзү аябай майлуу. Мынакей бардыгына шыбап алдык. Эми духовкада 200 градуста 20-30 мүнөт бышырып алабыз. Духовкада балыгыбыз пышканга чейин гарнирди даярдап баштадым. Гарнирге күрүч керек болот. Күрүчтү тазалап жууп, ситадан суусун сыркытып алабыз жакшылап. Жана идишке салып кооруп баштадык. Орточо отто кооруйбуз. Менде бул жерде тоңдурулган жашылчаларды да коштум. Аларды дагы кооруп, татымына жараша туз салабыз. Кооруп алгандан кийин кайнак суу куюп, плов демдегендей кылып, суусу тартылгандан кийин тузун көрүп, күрүчтөрдү ортого чогултуп демдеп коебуз. Мына биздин гарнир дагы даяр, демжеп турду. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай аппетиттүү болду. Мынакей гарнир даярдаганга чейин бизде духовкада балыгыбыз дагы даяр болду. Өзүңүздөр каалагандай кылып идишке салып жесеңиздер болот. Достор, эгерде менин рецептим жакса, анда сиздерден комментарий, лайк күтүп калам. Менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Видеонун аягына чейин мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар, жакшы калыңыздар.